Рахмат, кийинки сөз Төлөбай Балбак Зарлыкычка берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылам. Медиа коомчулук менен, журналисттер омбудсмен бар, медиа омбудсмен баарын чакырып сүйлөшүңүз. Тыштагы коомчулук, четтеги коомчулук бизге кайрылуу жасап атат. Нью-Йоркто отурган, Вашингтондо, Лондондо отурган, Парижде отурган бир эксперт Кыргызстандын ички саясатын каяктан билет? Алар бияктан жиберген каттар менен эле, бияктан жиберген маалыматты эле алып атат. Ошон үчүн журналисттер коомчулугу менен сүйлөш керек. Журналисттер өзүнүн ичиндеги тартиби жок кээ бир нерселерди ичке салыш керек. Журналисттердин аксакалдары бар. Алар да калып аягы туура эмес жазгандарга, ар кандай негизсиз жазган, себепсиз жазган, бирөөнү каралаган журналисттерди тартипке салыш керек да, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн. Ошон үчүн алар менен сүйлөш керек. Тышта Парижде, Нью-Йорк, Токиодо, Вашингтондо отурган эксперт биздин ички саясатыбыздын үтүр точкасына чейин каяктан билет? Билбейт да алар. Ошон үчүн бияктагы өзүбүздүн журналисттер менен сүйлөшүп, сот бийлигин жанына алып, прокуратура, өкмөттүн ичиндеги ички иштер органдарын жаныңызга алып алыңыз дагы медиа коомчулук менен сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убактарда залакасы тиет өлкөгө. Өлкөбүз өсүп өнүгүп келатат. Коомчулук менен, дүйнөлүк коомчулук менен эч кимден жалдырабай өз саясатыбызды жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Бирок мага окшогон кээ бир нерселер бизге залакасын тийгизет. Ошон үчүн журналисттерди чогултуп сүйлөшүңүз, сизден суранам. Аларга ичиндеги кээ бир тентектер тыйсын да, адам экен, кемчилик кылышы мүмкүн, туура эмес жазышы мүмкүн, ар кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Ошолорду журналисттер, аксакалдары, кээ бир туура түз жүргөн журналисттер өзүлөрүн тартипке салыш керек. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн ушундай турбулентный саясат жүрүп атканда, кыйналып аткан убакта кээ бир нерселерди жазбай койсо да болот, бирок эми аларды өзүлөрү жөнгө салыш керек. Бийлик журналисттер менен мунасага барбаса, алдыда бизге кыйынчылыктар туулуп калышы мүмкүн. Себеби четтеги эксперттерге биздин ичиндеги бияктагы отургандары анализ берет, ошонун негизинде алар чечим чыгарып атат, бир тараптуу. Ошон үчүн сизди журналисттер менен отуруп сүйлөшүүгө чакырык жасайт элем.